Бир канча мамлекеттен келген балбандар ат үстүндө күч сынашып, улуттук спорт сүйүүчүлөргө бүйүр кызыткан мыкты эмоцияларды тартуулады. Келгендер ар бир балбанды сүрөп, алардын ийгиликтери үчүн кол чаап, колдоп турушту. Биринчи жолу өткөрүлгөн эреңиште кыргыздын жоон билек жигиттери алдыга чыгып, жеңиштин көбүн багындырды. Башка мамлекеттерден келген спортчулар да алдыңкы орундарды ээлеп, бул спортту кеңири жайылтуу демилгесин колдоду. 60 килода күрөстүм. Биринчи белдесүүдө жеңишке жеттим, экинчи белдесүүдө кыргыз балуандан жеңилдим. Үчүнчү белдесүүдө көрүп тургандарыңыздай монгол балуанына отуп үчүнчү орунга ээ болдум. Сезим эрекче, эми әлем чемпиону болгондон кийин өтө катты кубанып турмун. Рахмет осундай уюмдастырып, шакырып, курметтеп аткандарыңызга өтө кубанычтымын. Мен биринчи Ресей, кийин Кытай Республикасы, кийин Кыргызстан. Азыркы сезимди айтып жеткизүү мүмкүн эмес. Буйрган экен, чемпион болдук. Жалпы атаандаштардан 3 атаандашым болду. Биринчиси монгол балуан менен чыктым, экинчи казак балуан менен чыктым, көчөн полфиналда. Бүгүн болсо Өзбекстан балуан менен чыктым. Үчөөнү тең таза алдым. Өлкөдө эреңиш федерациясы 9 жыл мурда түзүлгөнү менен алгачкы жолу масштабтуу мелдеш өткөрдү. Бул иш-чаранын мааниси мамлекетти бекемдөө менен дене тарбияга жана спортко көңүл буруу болуп эсептелет. Биз мамлекетти бекемдөө менен дене тарбияга жана спортко көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл. Башкы максатыбыз күчтүү, гүлдөп өнүккөн Кыргызстанды куруу үчүн мамлекетибизге ден соолугу чың, күч кубаттуу адамдар керек. Эрке күрөк, тайманбас, шамдагай жаштар кандай гана кесипте аркалашпасын, ийгилик жарата алышат. Эл аралык мелдештин байге фонду 1 миллион 650 миң сомду түздү. Балбандар ар бир салмак категориясында ат үстүндө күч сынашып, биринчи орунга 100 миң сом, экинчи орунду алгандар 75 миң сом, ал эми үчүнчү орунга жеткен спортчулар 50 миң сомдон акчалай сыйлыктарды алышты. Илгертен улуттук баалуулуктарды, үрп-адаттарыбызды, ада-салттарыбызды муундан муунга жакшынакай өткөрүп берип, ушул аркылуу келечек муундарга таасир этип келген элбиз. Мына ошол жакшы ада-салттарыбыздын ичинде эреңиш аркылуу кийинки муундарды тарбиялап, биздин муундарды шамдагайлыкка, патриоттуулукка үндөп, жакшы тарбияларды берип келатат. Мындай иш-чаралар калк арасында достукту бекемдеп, башка өлкөлөр менен спорт жаатындагы кызматташтыкты арттырат. Эреңиш федерациясы мындан ары спорттун бул түрүн дагы кеңири жайылтып, келечекте олимпиадалык оюндардын тизмегине кошууга кызыктар. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фала Тоо 24.